Президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаровдун түштүк жергесине иш сапары менен барып, жергиликтүү эл менен жолугушуусу коомчулукта кызуу талкуу жаратууда. Буга чейин бийлик башында тургандардын эл менен жолугушуусу алдын ала даярдалып, анда жыжур карыялар ыңгайлуу суроолорду берип, үстүрттөн жоопторду угуп тарап кетишчү. Натыйжада президент эл менен жолукту деген эле аты болуп, эч кандай маселе чечилбеген бойдон калчу. Садыр Жапаровдун эл менен жолугушуусу алардан таптакыр айырмаланып турду. Ушунга окшогон бандиттер келип алып ишкананы токтотуп, прокуратурага арыз жазып, прокурор иш козгоп, азыр сотто жүрөт. 2 айдан бери сотто. Мындайда, урматтуу прокурор, обл прокурор, ошо районго тиешелүү базар коргоонун прокурорлору, силердин үстүңөрдөн эл кайра арызданып келбеш керек да. Силерге барыш керек. Силер мыйзамдуулукту, адилеттүүлүктү орното турган, ошону көзөмөлдөй турган органсыңар. Минтип көйгөйлөр ачык айкын айтылып, ага так жооп алынуусу жана маселелер жеринде чечилгени жакшы жашаан дешет серепчилер. Буга чейин жергиликтүү бийлик көз жумуп чечпей келген иштердин 1 мүнөттө чечилип калганы коомчулуктун келечекке болгон үмүтүн жандандыргандай болду. Алган айлыгысы бизден мыдан кызматкерлерге 3600 сом айлык иштешет. 5000 сом квартирага төлөйт, 5000 сом түшкү тамак, 5000 сом жол кире. Жылаңач батырлар. Ушул эле күч структураларынын кызматкерлерине, мугалимдерге, врачтарда бардыгыңарда зарплатыңар аз абдан билебиз. Ушунча 30 жыл чыдаган, белиңерди бекем бууп, эми жарым жыл, эң көп болсо 1 жыл чыдап бергиле, коррупцияны жок кылганга жардам бергиле, андан кийин кадимкидей зарплатаңар көтөрүлөт. Буга биз сөз беребиз. Садыр Жапаровдун мындай элге жакын болгону жана көпчүлүктүн колдоосуна алынганы ага тымызын атаандаш болуп отургандардын түн уйкусун бузууда. Андыктан айрымдар ачык айтып чыга албай, фейк аккаунттар аркылуу көө жабууга өтсө, кээси илдет жайылуу коркунучун бетке кармап, ачык эле жамандап башташты. Айтышы мүмкүн, той топурду азайткыла, чогулушту азайткыла деп коюп, мына Баткен элине келип чогулуш уюштуруп атат деп. Сындайт дагы, бири-бирине жакын отурду деген сөздөр болот. Эмне үчүн Баткен жергесине келип атам биринчи? Анткени чек ара маселесинде эки мамлекеттин ортосунда жаңжал чыгып кетип атат. Улуттар аралык жаңжалдар бар. Мына оорудан дагы булар өтө коркунучтуу болуп турат да. Ооруну жеңсек болот. Ооруну медицина кызматкерлери жеңет, өзүбүз жеңебиз, сактанабыз дегендей. Эки мамлекеттин ортосунда чыгып кете турган жаңжал болсо, улуттар аралык болсо, муну токтотуш кыйын болуп калат, күчөп кетсе. Ошондуктан мен сиздердин алдыңыздарга келип отурамын. Өлкө эгемендүүлүктү алган жылдардан бери эле кыргыз эли бир уч саясатчылардын кызыкчылыгынын курмандыгы болуп келет. Анын кесепетинен өлкөдө бир нече ирет эл толкуп, төңкөрүш жолу менен бийлик алмашып келди. 2010 жылдагы ыңкылаптан кийин парламенттик шайлоодо элдин көпчүлүк добушу менен Жогорку Кеңешке Ата Журт партиясы утуп келген. Кырдаалдын мындай бурулушунан чочулаган убактылуу өкмөт мүчөлөрү бийликти алдырып жиберебиз деген кооптонуудан улам убактылуу өкмөттүн декрети менен Роза Отунбаеваны президент кылып жарыялаган. Ал эми 2011 жылдагы президенттик шайлоодо Алмазбек Атамбаев административдик ресурсту колдонуу менен бийликке келген. 2017 жылдагы президенттик шайлоодо эл арасында 3% рейтинги бар Сооронбай Жээнбековду Алмазбек Атамбаев мураскер катары калтырып кеткени жалпыга маалым. Бул ирет андай катачылыктарга жол берилбөөсү керек дешет эксперттер. Мен ишенип турам. Мына 10 январда, кийинки жыл 10 январда чыныгы күрөш жүрөт. Чыныгы элдик тандоо болот. Бул элдин тандоосу болот да. Мурдагы баягы бийликтердин тандоосу, жосу кандайдыр бир саясий күчтөрдүн тандоосу, жосу башка мамлекеттердин тандоосу болбой, чыныгы элдик тандоо болоруна мен көзүм жетип атат да. Президенттик шайлоодо саясатчылар өз көмөчүнө гүл тартпай, жалпы элдин кызыкчылыгын ойлоого тийиш деген пикирлер көп айтылууда. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова президенттикке талапкер катары жарышка аттана тургандарга кайрылуу жолдоп, буга чейинки төңкөрүштөргө алып келген окуялардан сабак алууга жана аракеттерин ачык айкын жүргүзүүгө чакырды. Бул ирет көшөгөнүн артында шайлоонун шайтан оюндарын жүргүзүү, от менен ойноого барабар болорун эскертти. Андыктан өз кызыкчылыктары үчүн коомчулуктун үстүнөн каалагандай эксперимент жасай берген кара өзгөйлүк оор кесепеттерге алып келерин дагы бир ирет талапкерлердин эсине салды. Президент болом деп жарышка аттангандарга Чолпон Жакупова 4 суроо койду. Биринчи, талапкер саясий кризистен чыгуунун жолун кандайча пландаштыргысы келет? Экинчи, талапкер өлкөнү экономикалык кризистен кандай жол менен чыгаргысы келет?
3. Талапкер өзүнүн программасын кандай команда менен жүзөгө ашыргысы келет. 4. Талапкердин конституциялык реформага мамилеси кандай? Эл жеке кызыкчылыгын ойлогон саясатчылардын ыплас оюндарынан тажап, кимдин ким экенин аңдап билип калды. Андыктан журт башчысы болом деген саясатчылар жеке амбициясы менен чөнтөк кызыкчылыктарын жыйыштырып, жалпы элди ойлоосу керек дешет серепчилер. Мээрим Ташыбекова, Улукбек Абдиев, 7 канал, Бишкек.